Цивилизацияга кошула болсоп, канализациясына кошула болсоң кандай болот? Кыргызстанды көтөрөбүз, мондай профессия алып чыгабыз деп. А сиз вообще туура эмес айтып атасыз. Мен модельерлердин өзүн айтып атам. Мына суперинфо чыккандар чын да чынбы? Мен көргөнүмдү айтып атам да. Чын эле ушундай ички кийимдер менен чыгып атышат ошо. Ой, модага ушундай ички кийимдер кийип чыгат депчи. Бирок ошондо өзүң деле көрүп атпайсыңбы, туурабы? Значит, бир жеринде эме кеткен да, контакт үзүлгөн. Кыздар деген мончуп жанагы бузгалтыр тагынып, анан ички кийимчен чыгып атканы бул туура эмес ого менин. Мен айылда намаз окусам, азыр да намазымды окуйм. Бардык эле айылдык кыздар бул жака келгенде бузулуп кетпейт. Кыска кийинип эмне сүйүшүп атат, каяк эмне болуп атат, аны сиздин ишиңиз эмес да. 10 жыл 20 жана кыздарыңар келип түрсү кийип жүрөт. Апа бул мода деп. Ошону жакшы болобу силерге мисалы? Сенден айырмасы жерде жаптыбы болду да ошону. Кошо барып клубда жүргөн эч бир кызды ал убактылуу увлечениеда эртең ал кызга мен кыйнасаң да ал кызга үйлөнбөйт. Цивилизованный болуп атасыңар туурабы? Американын турап, тиякпай кийимдерин турап. Эмне Америкада кырылып кетсе, силер да кырылып кетесиңер. Улууларга да чектелүү болуш керек. Мисалы, госслужащийлер канча жүрүшөт туурабы? Ачык кийинген. Мисалы кышында жуп-жука кийимдерди кийип алып жүр да, ошол кыздын башы иштейби? Жанына барып, сенин башың иштебейби деп сурап көрүңүз. Ошондо жоопту эме туура так ала алат. Эшек жорголор, алкаш молдолор заман келет деп. Азыр биз кыска кийген кыздын баары жаман. Не знаешь лично, не суди публично дейт. Кариялер турап биз деле мондай чыпташкан кийип, кариялер туруп атабыз. Эркектен кызганыш керек, аялың сен мондай кийин, сен элге бул ачык жерин көрсөтпө. Мусулманчылыкта могу сакал бойгон барбы негизи? Мусулманчылыкта бар, бул сүннөт боло берет. Төрөтүн азайтыш үчүн, төрөтүн токтотуш үчүн ошондой кыска ачык кийимдер чыгарышканда Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозанган иман менен амансыңар Балатонун кыргыздары. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы жаштары менен жара төрүбүздүн коногу менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема жаштардын келечеги жөнүндө сүйлөшөбүз. Жаштардын келечеги барбы же жокпу? Анткени биздин жогорку муундар жана ата-энелерибиз жаштардын келечеги жок деген дагы бүдөмүк ойлорду айтып беришет. Бүгүн жаштардын келечеги барбы же жокпу? Төрүбүздүн коногу менен жана жаштар менен тастыктайбыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жана жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин урматтуу агайыбыз бар. Коомдук ишмер, Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов конокто. Кыздар эмнеге мода кийсе эле, эмнеге келечегибиз жок экен? Анткени биз өзүбүздүн кесибибиз модага байланыштуу болуп атпайбы? Ошон үчүн биздин келечегибиз бар деп эле ойлойм. Сиз вообще туура эмес айтып атасыз бул жерде. Кыздар кошула албайт, жакшы. Сиздин оюңузча биз мындай паранжа кийип эле жүрүш керекпизби? Биздин окуу стилист, парикмахер болуп атат, чачыбызды эметип атабыз. Сиздин оюңузча эме туура айтып атасыз да? Биз өнүгүш үчүн, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, башка өлкөлөргө кошулуп, цивилизация болуш үчүн биз кийимдин дагы, прическаны дагы баарын бир кылыш керекпиз. Заманбап, бир кылыш керекпиз да? Эмеге цивилизацияга кошулуш үчүн. Ошентип биз Кыргызстанды ошол үчүн көтөрөбүз да. Цивилизацияга кошула болсоп, канализациясына кошула болсоң кандай болот? Биз канализацияга, биз өзүбүздү Кандай туурабы же туура эмеспи? Сиз вообще туура эмес айтып атасыз да? Эмнеге биз канализацияга кошулмак элек? Биз ушу университетке келип атабыз, билим алабыз, Кыргызстанды көтөрөбүз, мондай профессия алып чыгабыз деп. Сиз вообще туура эмес айтып атасыз. Сиз туура эмес айтып атасыз такыр. Мен да кошула албайм. Айтып атасыз. Жылаңаш жүрүү менен цивилизациянын кандай байланышы бар? Кандай? Биз эмеге Европага кошулуш үчүн, Кыргызстанды көтөрүш үчүн туурабы? Эме кийип, ушундай кийинип, модага кетип атпайбызбы? Мода анан сиздин оюңузча биз паранжы кийип жүрүш керекпизби? Жок, паранжы кийбей, скромный кийгиле. Скромный эле кийинип жүрөбүз, скромный, модный и всё. Келечекте эне болом деген. Биз ушу дизайнер, стилист, парикмахер болуп жүргөндө, мен ойлойм, биздин келечегибиз аябай чоң деп. Менин оюм ошол. Бул да жаштардын ою. Бул кызга кошула албайм. Мода деп
не обязательно мондай жылаңач кийинип же болбосо жанагындай турсу эме менен ички кийимдер менен чыкканга бул кошулбайм да менчи. Болот жанагындай узун, аябай мода менен тигилген, заманбап кийимдер кийип чыкса болот. Башка жактар ошол менен тааныса болот да. Анан агай мындай эмеде айтып жатат да силерге, жанагы подиумга чыгып атышпайбы жанагындай ички кийимдер кийип алыпчы. Биякта деген биздин моданы Кыргызстын улуттук кийимдер менен кийип, узун кийимдер менен чыкса болот да бияктанчы. Мындай супер инфого чыгып атпайбы ошол эми бул баягы 21-кылымда. Балким бул туура эмеспи, кандай сенин оюң кандай? Менин оюм туура эмес да, мен кошулбайм ба. Кыздардын оюн уксак, ушул жигитке ким жооп берет? Мен да сага кошулбайм, сага ким айтып биз жылаңач чыгабыз деп. Я биз деле кыргыздын кийимдерин, улуттук кийимдер менен деле чыксак болот да. Туурабы? Сен өзүң кийингенин карап албайсыңбы? Сен деле мода эле кийип атпайсыңбы? Туурабы? Антип айта бербе дагы. Сен айтып атасың эме депчи, кыздар узун кийип жүрсө болот деп. Биз макул кыргыз кийимин кийели, силер деле неме жанагы андай чыпташкан шымды кийбей, чачыңарды өстүрбөй кыргыздын балдарын болуп жүргүлө да силер деле. Мен силерди айткан жокмун да, бул бир чет силер мейли, силер азыр модельер болуп окуп жатасыңар да. Силер кийим тигесиңер, силер чыгасыңар деп айткан жокмун мен подиумгачы. Мен модельерлердин өзүн айтып атам. Мына супер инфо чыккандар чынбы? Мен көргөнүмдү айтып атам да, чын эле ушундай ички кийимдер менен чыгып атышат ошол жака. Мен ошого каршымын деп айтып жатам. Силерди күнөөлөгөн эч ким жок биякта. Мына азыр мына карасаң ушундай суукта кыздар мини юбкачан жүрүп. Суукта элдер тоңуп атса. Бул ненормальный кыздар, туурабы? Элдер элдер үшүп атса, булар үшүбөйт да. Значит, бир жеринде эме кеткен да, контакт үзүлгөн. Неме азыркы неме менин оюмча бул жака мындай көбүнчө ушундай жаман ситуацияларга айылдан келген кыздар көп мындай аябай бат бузулуп кетишет да. Себеби бул жакта деген аларды караган ата энеси жок, анан кийин өздөрү каалаган кылып, мындай кыска кийсем же сигарет чексем же неме кылсам эле мен шаардык болуп, тиги бала мени карап калат деген ой менен ушундай кийип алышат да. Мындай бирок баары кийет деп ага кошулбайм. Анан тиги бала айтпайбыз, ушундай кыздар өздөрү модага ушундай ички кийимдер кийип чыгат депчи. Бирок ошондо өзүң деле көрүп атпайсыңбы, туурабы? Кыздар деген мончуп жанагы бузгалтыр тагынып, анан ички кийимчен чыгып атканы бул туура эмес. Ооба мен бирге мындай я согласна с этим. Бирок деген бир четинен ал деген кыз деген өзү билет эмне кылышты. Анткени мен деген, например, окугум келсе, башка бирөө деген мени оку десе, мен окугум келбесе мен окубайм. Анткени бул деген менин ишим. Окуймбу, окуйм. Окуйсуң, окубасаң, окубайсың, Ошону менин ишим да булчу. Кийинсең кийинесиң, кийинбесең кийинбейсиң. Анан деген башка бирөөлөр деген мындай кыл, тиңдей кыл деп. Ал каждый человек отвечает за себя. Анан өзүнө жооп берет. Ооба, өзүнөн өзү жооп берет. Анан кыздар деген негизи кандай десем, исламда сөз бар. Ахаду ва тахаду дегенчи, баарыңар эле билесиңер. Ошого кирип кеттик да биз деген. Кийинген жыңалачтар, переводучу. Кыздар деген кийинип жүргөндө эле, ооба, кийинип жүрөр эле, бирок өзүңөрдүн уяттуу жериңерди көрсөтпөгүлө. Кийинип жүрөр эле, мындай кийинип жүрсөөр болот. Кандай кийинсеңер ошондой кийингиле, бирок самый главный уяттуу жерлерди жабып жүрүш керек. Анткени деген биринчиден келечеги болобу? Келечеги деген өзүнөн болот. Кандай кийинип жүрсө да өзүн кандай алса ошондон болот. Например, кыска кийинип алып эле, жана айтып атпайсыңарбы, тиякта жүрөт, денесин сатып жүрөт депчи. Алар деген анын өзүнүн аң сезими менен болот да, туурабы? Например, деген если деген өзү түз жолдо жүрсө, аны кыска кийгени, узун кийгени это не зависит. Өзлөрү билишет. Эчтеке болбойт. Жаштар сүйлөсүн, кыздарды угалы. Саламатсыздарбы? Мен ушу суроо берейин дегенде жаштаргачы. Өзү негизи мода дегенди кандай түшүнөсүңөр деп суроо берейин дегенде жаштарга. Мода деген эмне силер үчүн? Жаштардын келечегине таасир тийеби же тийбейби деген, Жакшы. Мен бул жерде жана кызга сүйлөп кетейин дегем, ал кыз айтып атпайбы, айылдан келген кыздар бузулуп кетет деп. Например, мен айылдан келгем. Мен келип эле бул жака келип жылаңач кийинип көчөгө чыгып кеткен жерим жок, арак ичкен, сигарет чеккен жерим жок. Мен айылда намаз окусам, азырда намазымды окуйм. Как положено, айылда кандай болсом, бул жакта да ошондой жүрөм. Бардык эле айылдык кыздар бул жака келгенде бузулуп кетпейт. Айылда да ушундай жеси кийип. Азырда ушундай кийинем. Эч нерсе деле болгон жок, Эч нерсе өзгөргөн жок. Жо, мен айттым, бирок мен бардык кыздар деп айткан жокмун.
туурабы? Макул сен шаардык бол, бирок ар ким өзүнүн ал ыйманынан зависит этет, туурабы? Ушул айылдын, шаардын, кайсыл жаштардын келечеги кененирээк жакшыраак болот деп ойлойсуңар? Мен ал айылбы шаар баанысына карабайт, ар ким өзүнүн зависит этет. Өзүнөн, Мен бул байке суроо берейин деп атам эле. Сиз жанакы кыздарды неметип атпайсызбы? Кыска кийип атасыңар, үшүп атасыңар, тинтип атасыңар, мынтип атасыңар. Чын айтканда силерге эч нерсе болбой эле да анданчы. Кыска кийинип, эмнеси үшүп атат, каягы эмне болуп атат, анын сиздин ишиңиз эмес да. Жок, чыныгы айтканда мага деле баары бир да. Чын жүрөктөн? Чын жүрөктөн баары бир. Анан жана айтып атпайсызбы? Кыргыздын улуттук немелерин, кийимдерин кийиш керек, мындай узун эме. Мен кийип көргөн эмесмин, сиз кийип көрсөңүз кандай удобно болобу, анан эмне болот? Андан кийин мындай кийимдер да. Жигиттин оюну калды. Саламатсыңарбы? Атыңар ким силердин? Белек. Белекти уксаң, шариятта уяттуу жерди жабы деген болгон, туурабы? Туура. Анан кийин мини юбка кийген уяттуу жерге жатабы же жатпайбы? Ошого жооп берип койчу. Мини юбка уяттуу жерге жатабы, жатпайбы? Жабынып эле турат да нормально. Каякта жабынып? Уяттуу жерден согончоктон башталат, аял заттыкы билесиңби? Уяттуу жер согончоктон башталат. А биздики жүрбөй алат, жарым жылаңач. Отурса маршруткадан алды көрүнүп, ошол жакшыбы мисалы? Ал сен өзүңөн зависит, ал жерди карайсыңбы, карабайсыңбы? Ал сенден болот да. Мисалы сага вопрос, мына азыркы кыздар тизеден өйдө мини юбка кийип жүрөт, туурабы? Анан кийин мода, туурабы? 10 жыл 20 жанын кыздарыңар келип, турси кийип жүрөт. Апа, бул мода деп. Ошон жакшы болобу силерге мисалы? Ошо вопроска жооп берчи. Андай тизе. Андай тизе сенде деле бар. Андай бармактарың сенде деле бар, андай бут сенде деле бар. Сенден айырмасы жерди жаптыбы? Болду да ошо мен. Эмне силер жаппай атасың? Мен сүйлөп кетейин. Любой эле эркек модный кызды карайт, любой эле эркек. Эмнеге карайт? Эмне себептен анын сулуулугуна кызыгат. Любой эле эркектен сура, кийин келечекте кандай аял аласың десе, ал айтат, ыймандуу, жоолукчан деп. А мен жана мини юбка кийип жүргөн кыздарды жесең, айтпайт аны алам деп кийин. Просто колдонуу деген сөз бар любой эркекте. Ошол. Мына урматтуу достор, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жаштардын ою. Анда жаштар берсин. Куранда айтылганда аялдын колунан ылдый, манжасынан кызыл ашыктан ылдый, өйдөсү бардык аврат болот деп, ал жерди көргөзүшкө уруксат берилген эмес да. Бул жигит айтып атат, бул жагы жабылып турат болду деп. А бирок көз акы деген бар да, биз ар бир мүчөбүздүн акыбыз бар, эртеңки күнүчү. Көз акысы бар, эртең көз акысы бар. Ошол караган көзүңүз үчүн да жооп бересиз да. Ошол кыздын караган буту үчүн мейли үстү жабылып жүрүптүр, бирок сан бул, аврат бол, тизе аврат бол эсептелинет да. Аны көргөн үчүн дагы эртең акысы бар. Ошон үчүн мен азыркы кыздардын айтат элем, мисалы балдар, любой бала азыр айтып атпайбы, модныйна карайт депчи. Бирок бала карайт, кийинип жүргөн дене түзүлүшүнө карайт, бирок эртең күнү үйлөнөм деген кызды ал издейт, хиджабчан, жоолукчан, диндеги ыймандуу кыз издейт да. Эч бир бала ушинтип кийинип жүргөн, мини юбка кийип жүргөн, кошо барып клубда жүргөн эч бир кызды ал убактылуу увлечение да, эртең ал кызга, ал мен кыйнасаң да ал кызга үйлөнбөйт. Жана сен айттың көз акысы бар дедиң да. Караганына кызы бар, а көргөзгөнүнө кызы барбы? Ошол кийип жүргөн мисалы балык башынан сасыйт дейт, балык башынан сасыйт дейт. Биз тарбияны кимден алабыз? Улуудан алабыз, туурабы? А улуулар мисалы биз мен студентмин, азыр мугалимдерди да, биздин мугалимдерди карайлы. Мугалимдер канчасы жүрөт? Ачык кийинген. Мисалы кээ бир балдар бар. Аны отурганда сабакка кирет, вроде бы сабакта отургандай. Бирок анын көзү кимде? Мугалимде. Эки көзүм бар мугалимде. Ошол биринчи ошол мугалимдер да, мисалы улуулар, алар бизден улуу, бизге тарбия берип иштеп атышат бул жердечи, билим берип атышат. Алар биринчи өздөрүн аларга дагы чектелүү бир мыйзам болуш керек да, мындай мугалим, мындай кийинсин деп. Улууларга да чектелүү болуш керек. Мисалы госслужащийлер канча жүрүшөт, туурабы? Ачык кийинген. Алардын деген, мисалы башкалардын көз карашы бардык аларда, алардын ою ишинде эмес, кийиминде да, көптөрүндө элечи. Ошол балдар ушул мугалимдерди кандай сабак бергенин карайбы, эмнени карайт? Көп мисалы да, ушу ачык кийинип жүргөн мугалимдер болсо, көпчүлүк мен ишенем, көпчүлүктөрү мисалы ошол мугалимде да, эки көзү ою башка жакта, көздөрү дагы башка. Ошо мугалимдин денесинде, кийиминде да, анын сабакка эч кандай ой жок ал жерде. Ушул кыз туура айттыбы, ким кошулат, ким кошулбайт? Сен айтып атасың, хиджаб кийген эме кыздар. Мурун кыргыздар хиджаб кийип жүрчү эле, кыргыз энелерибиз. Кыргыздын хиджабы элечек менен көйнөк болгон. Кайсы кыргызды көрдүңөр эле? Мына жерден юбка кийген же сигарет шым кийген энелерибиз белденчи менен узун көйнөк жеңи бар.
ак элечек кийип жүрүшкөн, элечек жабык болгон, дене түзүлүшүн бүт жаап турган да. Ошол биздин хижабыбыз болгон. Арабтардын хижабы кара кийинип алыпсыңар дейт. Алардын эмне себептен кийинишет? Себеп дегенде аларда генен кийим, канчалык генен болсо, ошончолук денеде салкын болот. Канчалык дене кысып турса кийим ошончолук ысык болот. Ошон үчүн бизге азыр элечек кийип жүрүш өтө кыйынчылыкка келген үчүн ошон үчүн биз колдон келишинче жабык кийишинче аракет кылабыз. Канаттандыңызбы? Жок, сен айтыпсың эме депчи. Мен арабты кошкон жокмун. Мен нукра кыргыздарды айтып атам. Кыргыз кыздар элечек кийчү эмес, элечек. Биздин чоң апаларыбыз кийчү элечекти. Это не твое дело. Ошо мен ойлойм да, эмне мен айтам да, ар бир кишинин мойнунда башы бар. Кантип кийинсе, ал өзү билет. У каждого человека есть свое право, как одеваться и как хочет. Айтыш бизден хидаят Аллахтан дейт да. Айтыш бизден хидаят Аллахтан дейт. Айтыш биздин милдет да. Мисалы, бирок мен силерди каршы эмесмин, кийинип жүргүлө, бирок ар кимдин башы өзүндө да акылы, каршы эмесмин. Келечегиңер бузулуп калат дегенде оюм жок. Аллах берсе гайып, Мариям менебизге берип койгондой гайыптан баланы берип кое берет да. Мисалычы, силердин кийимиңерге эч каршылык жок. Суроо бар экен сага. Мына мода негизи азыр кыска юбка кийип жүргөндөр бул биринчиден айтканда бул ата энесин признать этпегендер да, биринчиденчи, туурабы? Негизи моданы көп спорт өтөргөн. Балдар, кыздар уксаңар, ушул узун кийинген жаштардын келечеги жакшы болобу же кыска кийинген жаштардын келечеги кандай болот? Медицинада кандай деген, же болбосо силердин көз карашыңар кандай, кимдерге кошуласыңар? Мына азыр эки пикир ой болуп атат. Бул жакта кыздардын, анан бул жакта кыздын. Ошол мындай тактап факты менен айтып берсеңер, Моданы бул жерден мындай спорт өтөргөндө болбойт да, негизи. Кандай мода ыңгайлуу деген сөздүчү? Мына мода деген сөздү мындай тескери окусаңар, адам. Мода канча айтса адам. Адам. Түшүнөсүңөр? Адам. Мода бул жакшылыкка алып келбейт. Кошуласыңар ушул жигитке? Туура айттыбы? Цивилизованный болуп жатсыңар, туурабы? Американын турап, тиякпа кийимдерин турап. Эмне Америкада кырылып кетсе, силер да кырылып кетесиңер. Биз турайбыз деп айткан жокпуз, туурабы? Биз Кыргызстанды ушул мода менен көтөрөлү деп атабыз. Дүйнөгө таанытып, Дүйнөгө тааныталы деп атабыз деген оюбуз. Биз эме деген жокпуз да. Америка кырылып кетсе, Кыргызстан кантип кырылып кетсин? Биз ар бир жаштын Кыргызстандын ар бир жашынын мойнунда башы бар. У каждого человека голова есть. Туурабы? Естественно, мен менен моданы чыгарып, мен менен иштейсиң да, башың жок болсо кантип көтөрмөгө элең, туурабы? Албетте биз деле кыска кийген кыздарга биз деле каршыбыз. Мода деген бул албетте кыска кийип, мондай кабуктар кийип басып бул мода эмес. Мода деген адам өзүнө жараштуу кийиш керек. Анан бул жерде моданы көтөрөбүз деген. Ошол нерсе жаштардын келечегине таасир этпейби? Мен ойлойм, бул кийим адамдын келечегине таасир этпейт да. Мына мисалы хиджаб кийип жүргөн кыздар деле көрсөңөр паркта балдар менен отурушат, же бирөө сигарет чегип отурушат. Бул неме кийимден чам ошентип хиджабты кийип, ыйык нерсе хиджабты кийип туруп, сигарет чегип балдар менен жолуккандан көрө мындай скромно кийинип алып жүргөн жакшы деп ойлойм. Ошол сен айтып кеттиң, паркта жүргөн кыздар ал мода кылып, хиджабты мода кылып кийип алгандар, кийин мини юбка кийип жүргөндө, хиджаб мода турбай деп мода айланып кеткен. Биякта бир кыз айтып кетти, каждый эме деди, ар бир адамдын өзүнүн башы депчи. Ошентип башы бар болуп жылаңач каласыңар аягында силер. Кыргыздардын кызына эч качан мода жарашпайт. Мода болбойт вообще кыргызга. Кийгиле кыргыздын ийилерки элечекти. Жарашпайбы кыздарга? Эмнеге жарашпайт? Эмне үчүн жарашпайт? Жок, айтсаң, эмне үчүн жарашпайт? Эмнеси? Силер моданы ким Европалар чыгарган, туурабы? Орус өнөрүн кылат, кыргыз көргөнүн кылат дейт. Кыргыз көрүп отуруп, акыры жылаңач каласыңар кыздар. Мен айтам. Азыркы мини юбка жүргөн, төш ачык кийгендерге келечекте эне болот деп ишене албайм мен аларга. Ким жооп берет ушул жигитке? Мынакей кыздар, силерге бир топ өздөрүн ушул жигитке кыска нуска ким жооп берет? Негизи бул кыз айтып атат, башы бар адам, ар бир адамдын башы бар депчи. Негизи башы жок адам ошондой кийинет да. Башы бар адам мындай ойлонуп, улуу адамдар кандай карайт, кичилер кандай карайт, жана айланасында кимдер менен жүрөт, ошого жараша өзүнө тыккан кийип жүрөт деп ойлойм. Эмнеге мага кошула албай? Ар бир киши эмнеге башы иштебегендер эле ошентип кийинет? Башы иштесе антип кийинбейт да. Карап өзүн карап, элди карайт, окружениясын карайт, кимдер менен жүрөт, ошолорго жараша мындай элге караган элге мындай приятно болуш үчүн. Келечекте кандай келинчек алайын деген оюң бар?
ошо келечекте сен балдарың жакшы болуш үчүн келечекте кандай эне тандап жүрөсүң, издеп атасың же кызың барбы? Албетте ушу адамды көрүп, орустар айтып койгон, встречает по одежке, провожает по уму депчи. Көргөндө биринчи кийим келбетине карайсың да, кандай өзүн алып жүрөт. Ошондон бир-эки мындай выводтар чыгарсаң болот да, баа берсең болот да. Эгерде өзүн тыкан алып жүрсө, бул таза өзүн алып жүргөн адам жакшы адам деп элестейм. Өзүн карай албасаң да Бизге бир рахмат. Мен суроо бар, мына кыз айтпайбы? Эмне үчүн баш иштебейт деп. Мисалы кышында жуп жыка кийимдерди кийип алып жүр да, ошол кыздын баш иштейби? Эмне суук тийбейби? Агызга суук тийбейби эмне? Сиз ошол кыздан кышында чилдеде кыска юбка кийип жүргөн кыздан жанына барып, сенин башың иштебейби деп сурап көрүңүз. Ошондо жоопту эме туура так ала алат. Жок, биз мындай эле көрүп эле айтабыз да, мынау нормальныйбы, ненормальныйбы деп сразу эле айтабыз да. Элдин баары ушуп атса, бул ушуп атса. Нормальный, жок, да, не знаешь лично, не суди публично дейт. Ошондой сөз бар. Вот. Жаштар сүйлөсүн. Барып лично ошол кыздан сураңыз, башың иштейби же иштебейби деп. Сиз ошондо билесиз, иштейт бекен же башы иштебейт экен. Может, ал кыска юбка кийип жүргөн кыз башы иштейт. Ошондо жооп болот экен да? Жок, ошондо өзүңүзгө суроо берген жооп эмес. Башы иштесе ойлош керек да, эртең мен эне болгондо төрөй албай калсам, кантип эне болом? Курсагыма суук тийип атса, белиме суук тийип атса, сандарына суук тийип атса. Ошо ойлонуш керек. Сиз мен айтып атпаймынбы? Дагы бир жолу кайталап коеюн. Ошол кыздан сиз өзүңүз сурап көрүңүз. Макулбу? Мен айтат элем, бул талкуу кандай болот десе, демократиянын натыйжасы болот да. Демократия адам өзү түшүнүгүнө карап белгилеп жашайт. Демократияда эркиндик деди, эркиндик десе чечинип жүрүш керек, жана каалагандай ичип жүрүш керек деп түшүндү да, түшүнүктүүчү. Натыйжасы эмне болот десе, кыздар төрөбөй калып атат, же болбосо бойунан болуп аборт кылып атат, же болбосо эркек үйлөнүп атат. Эркиндикке депчи. Ушул эркиндиктин натыйжасы демократиянын натыйжасы болду да. Бүгүнкү күндө биздин өкмөтүбүз демократияны колдоп, исламды кызып атат. Университеттердин намазканалары жабып атат. Жаштардын келечеги барбы жокпу? Азыркы отурган жаштардын келечеги барбы жокпу? Университет жабып атат. Эгер кыздарды оронуулак десек, бул адамдардын талабы эмес. Адамдардын талабы болсо, баары жиңалаш жүргүлө дейт эле да. Бул Кудайдын талабы, кыздар оронсун депчи. Анан жаштарга айтат элем, биздин келечек жаштарда азыркы ушул жаштардын келечеги аябай кооптуу деп айтсам болот да. Эмнеге дегенде, азыркы демократия эркиндик берди, эркиндиктин аркасынан ар кандай башаламандык болуп атат да. Эгерде бүгүнкү күндө биз азыр жаштарды оңдобосок, кийин биздин балабыз келечегибиз көтөрүп калат да. Эгер биз бүгүнкү күндө оңдосок, кийин келечегибизге жеңил жашоо. Эркиндик жаманбы? Эркиндик барбы сизде? Эгер мага эркиндик болсо, мага конституция эмне керек бар? Турап каалагандай жүрөм да. Адамда эки эле эркиндик керек. Бир мусулман болуш, кафыр болуш. Болду, мусулман болгондо эркиндик жок. Каалаган Кудай айткандай кылыш керек. Жаштардын келечеги барбы жокпу? Келечеги бар. Кандай ошо айтып өтсөң, бир-эки критерийин. Келечеги кандай десе, адамдын жаштарда туура маалымат жана илим болуш керек. Илим эмне десе, адамдагы жашоо турмушуна проблемасынын туура чечим баяны болот да. Ушул жигитке ким кошулат? Кошулат же кошулбайт? Кошулса факты менен. Анан негизи бул эмнеден келип чыкты? Бул биз кийиме жарап кыздарды баалашыбыз керек. Кийген кийимине карап. Мүмкүн сырты башка, ичи башка, сырты башка болушу мүмкүн. Анткени Калгул Байыл айткан, эшек жорголор, алкаш молдо болор заман келет деп. Азыр биз кыска кийген кыздын баары жаман, узун кийген кыздын баары таза, алтын деп өшүбүз керек. Мурун эгерде Өзү негизи булар узунураак кийиш керекпи же кыскараак кийиш керекпи? Вот ошол эле суроо да. Мен узун кийиш керектенге кошулам. Бирок биздин кыргыздын кийими бар, узун деген. Бул айырмасы эмнеде? Анткени бул тема, ушул сөз буга чейин козголуп келген эмес. Биздин азыркы системага ушул абалга жеткичи. Анткени бизде эмне жок? Бизде принцип жок. Бизде өздүк принцип жок, үй бүлөлүк принцип жок, мамлекеттик принцип жок. Ал эмне деген принциптер? Эгерде өздүк принцип болгондо, мен өзүм кыска кийбейм, жалаң узун кийем, уятты жеримди көрсөтпөйм, жана кыргыз тилинде сүйлөйм деген принцип болуш керек. Үй бүлөлүк принцип деген эмне? Үй бүлөлүк принцип деген бул, менин аялым менин көзүмө чөп салбайт, кыска кийбейт, жумушуна чытыраган шым кийип барбайт. Жана кыздарым, балдарым клубтарга барбайт деген. Үй бүлөлүк принцип ал эркек кармаш керек ал нерсени. Мамлекеттик принцип болсо, мамлекеттик принципте бул биздин улуттук тилибиз, улуттук каада салтыбыз, маданиятыбыз, кийимдерибиз сакталганда гана бизди Европа өзүнүн кыска кийимдерин, ислам өзүнүн кийимдерин кийгизе албайт болчу. Мына бизде гана өзүнүн
өз каалагандай кийимин кийип, өзүнүн каалагандай тилин сүйлөп келишет. Кээ бир мамлекеттерде анын барыш үчүн ошол жактын кийимин кийиш керек жана ошол жактын тилин сүйлөшкө туура келет. Кошулбайт экен азыр бул. Азыркы учурда адамдардан проблема сурасаң эле баары эле кыздарга жабышат да. Кыздар кыска кийип, кыздарыбыз бузулду, кыздар неме болду деп. Жанагы чачтарын өстүрүп, чыпташкан шымдарды кийип, кореецтер турап, калпак кийген ордун ошентип жүргөн балдарды неге сүйлөбөйсүңөр дейм да. Бул жерде деген балдардын да өздөрүнүн күнөөсү бар. Кыздарды гана неме сынтакпастан өздөрүңөрдү биринчи карап туруп, өзүңөр кандаймын, мен ошо кыргыздын кызына өзү татыктуумунбу деген суроону берип туруп, анан кийин бизди сыносоңор жакшы болот. Жигиттер өздөрү, биринчи. Ким жооп берет? Кыскараак. Өзүм мага суроо берилди, мен өзүм жооп берип коеюн. Анткени мен бул жакта кыздар деген жокмун. Кыргыздар деген сөздү сурап атам да. Кыргыздар. Айтып кетти, что балдар деле кийиш кыска кийип, мондай кийишет деп. Бирок силер кызсыңар, силер келечекте энесиңер да, силер узун кийип мондай кылыш керексиңер. Балдар бизде деле күнөө бар. Бирок кыздар. Кандай күнөө? Биз деле азыр туура эле, бирок корейлер турап, биз деле мондай чыпташкан кийип, корейлер туруп атабыз. Бирок кыздар келечекте эне болот. Ошону айтып кеттим. Корей болуп кетпейсиңерби анан туурап барып? Жок, боло элекпиз го пока что. Болгондо токтотуп коесуңар, Мен айтсам болобу? Мен деген эки адам маектешүүсүн айтып берейин дейм. Биринчи адам деген ал намаз окуган адам, экинчи адам болсо ал мындай эле арак ичип жүргөн адам да. Анан деген экөө кетип баратып эле тиги молдо адам сурайт. Сен деген келечекте кандай аялды тандайсың депчи, кандай болушун каалайсың дегенди айтат. Мен мондай машина тепкен, ушундай жасанган, ушундай тим эле укмуш аял алгым келет дейт. Эмне үчүн деген анткени аны караганда мындай аябай жакшы көрүнүп, менин көзүмө мындай жагынуктуу болуп суктанасың дейт. Анан айтат, эмне үчүн сен мындай хиджаб кийген кызды тандабайсың депчи? Аны билбейм дейт. Анан мен азыр бир кандай десем, мисалы келтирейин дейт. Анан чөнтөгүнөн эки конфет алып чыгат. Бирөөсүнүн сырты бар болот, бирөөсүнүн сырты жок болот. Анан айтат, кыздар деген ушу эки конфеттей депчи. Эки момпо суйдай дейт. Бирөөсү деген мына. Бирөөсүндөн тышы жок, билинип турат. Мындай свети көрүнүп турат, кызыл болуп турат, кирдеп калган дейт мунусу. А могул сырты барынын болсо, ичин билбейбиз, дамын да билбейбиз. Анан ошону деген мындай карап турсаң, кайсынысын тандайт элең? Сен эмне кирди тандайт белең же могу сырты барды тандайт белең? Сырты бар дейт. Эмнеге дегенде бул таза дейт биринчиден. Экинчиден буга деген жаман нерселердин баары жабышкан жок дейт. Үчүнчүдөн мен мунун жеп көрө элекмин, мунун ичинде эмне экенин билбейм, ошон үчүн мен ошону тандайм дейт. Ошон үчүн кыздар, силер мончо эле балдар менен атаандашып жүрө бербей эле, келечегиңерди эле ойлоп, өзүңөр мындай принципке турсаңар бир. Ошондой айтып коеюн дейм. Рахмат, рахмат. Бул жантан бери ыймандуу болуш үчүн бул обязательно узун кийинип алыш эмес. Жаштардын келечеги жөнүндө ушул узун таасир этеби, жетпейби, кыска этеби, азыр жаштар оюн айтып атат. Сен кыскараак эмне дейт элең? Мен кыска кийингенге мен деле терс көз караштамын, бирок эми эң биринчиден ар бир адамдын жүрөгүндө ыйман болуш керек. Окуп, ошо билимдүү болсок, бизде эми келечек бар жаштарда. Азыр бизде агай айтып өттү, жаштарда келечек жок деди. Кошуласыңбы ошого? Жок. Тактап койсоң анда эмнеси менен бар келечегиңер? Келечек биз эми баары эле кыска кийинип эми көчөдө жүрүп калбай эле да биз эми кыздарга тиешелүү болуп атат да алчы. Келечек бар, биз балдар деле турабыз, кыздардын көптүгү деле турат. Ал окуп иштешибиз керек ошондо. Келечек болот, Рахмат. Бул жактан балдардын бир эле кемчилигин айта албай жатышат. Бул жакта балдардын мусулманда деген кызганыч деген болот да эркектечи. Мисалы деген ар бир кыз, биз биякта кыска юбка жөнүндө сөз болуп кетти. Кыска юбка кийген кыздардын мисалы көп адам, көп эркек көрөт да, башка чоочун эркектер. Аны биздин эркектер эгер кызганмаса ошол аялына, ал аялы өзү каалагандай кийинет да. Эркектен кызганыш керек аялын, сен мондай кийин, сен элге бул ачык жерин көрсөтпө, сен жок дегенде шым кий деш керек да, кыздарчы. Юбка эмес да. Жок дегенде. Жок дегенде. Рахмат. Балдар айткылачы, эмне үчүн кыска кийген кыздарды карайсыңар, кыска кийген кыздар менен сүйлөшөсүңөр да, эң анда барып туруп узун кийген кыздар менен үйлөнөсүңөр да, ошолор. Ыймандуу кыздарга үйлөнөсүңөр да, ошону айтып берип койгочу мага. Сурооңо жакшы суроо болду. Мен жооп берейин ошо сурооңо. Бул убактылуу нерсе, мини юбка кийгендер убактылуу нерсе. Анан ошол эле силердин сурооңорго берип кетейин. Эмне себептен машинеси бар байдын балдарын карайсыңар? Ошол суроо.
келечекте жакшы жашайын деп карайсыңар да? Эми эркек болгондон кийин өзүнүн үй бүлөсүн караш керек да. Мисалы үчүн деген машинеси бар адам, машинеси бай, акчасы болгон үчүн мен ойлойм анткени алар деген мындай мисалы үчүн азыркы жаштар деген, азыркы үй бүлө деген эркек иштебей эле көбүнчөсү аялдардын Россияга кетип иштеп атышат да. Ошондой акыбалда калбайын деп. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип баратат. Урматтуу достор, эми бүгүн биз урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жаштарынын оюн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздер менен биз жаштардын келечеги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Урматтуу анда жаштар, жыйынтыктап берсеңер, ушул жаштардын келечеги балким кийим менен жакшы болобу же жаштардын келечеги тамеки чексек жакшы болобу же жаштардын келечеги арак ичип сабакка келбей жүрсөк жакшы болобу же жаштардын келечеги канткенде жакшы болот, жаштардын келечеги канткенде жоголот, же болбосо көрүүчүлөргө, чоңдорго, башкаларга кандай сунуш пикирлерди, ойлорду айтасыңар, анда жаштар сүйлөсүн. Силер жаштар дейсиңер, жаштар только кыздардан гана турбайт да, балдардан деле турат. Кыздар, балдар. Только эле дайым эле кыздар дейсиңер, кыздар жамандайсыңар. Балдарды эч сүйлөбөйсүңөр да, балдардын деле кемчиликтери бар. Балдар деле келечекте ата болот. Алар деле мисалы кышында жука эле кийинип жүрөт. Аларга эмне суук тийбейби? Биз деле айтасыңар. Балдар деле ошондой да. Балдарда да мүшкүл проблемалар бар, Ооба, бар. Не проблема? Алар деле болочокто ата эмне? Балдар кышында колготкачан жүрөт абы? Колготкача эмес, зато жука кедачан жүрүп атпайбы, жука шымчан жүрүп атпайбы, жука эле кийинип жүрүшүп атпайбы. Аларга суук тийбей, бизге эле суук тиет бекен. Биз антип жүргөн жокпуз, биз жылуу эле нормально кийинип жүрөбүз. Кыздар дебегиле, балдар деле карагыла силер. Анан эме сиз айтасыз, анан мусулманчылыкта могу сакал бойогон барбы негизи? Сиздин сакалыңыз барбы? Сизди көрүп эми башкаларда Мусулманчылыкта бар, бул сүннөт болот деп. Жаштардын ою баалуу, рахмат. Бактылуулук бул негизи сулуулукта эмес, кийимде эмес, стилде эмес да. Бактылуулук бул бир гана динде эң жакшы адам, жаман адам деп бул дүйнөгө бөлүүгө болбойт да. Эң жаман адам деп буну биз айта албайбыз, аны алган бир гана Алла билет да. Эң жакшы адам бул акыретине даярданган адам. Рахмат. Бир нерсени айтып коеюн, кыздар бизди деген кийингенибизди же балдар кийингенибизди айтып жаман көрүп аткан жерибиз жок да, баары силерге күйгөнүбүз үчүн айтабыз да. Ата эне баласына жамандык каалабайт. Урушса дагы жамандык каала урушпайт да, жакшы болсун деп жаман сыфатын айтат. Ушул нерсенин жок болсун депчи. Биз силерди айтып атканыбыз деле, мисалы кийингениңер жаман көрүнүп аткан жок. Просто силердин келечегиңерди ойлоп, силер үчүн күйгөнүбүз үчүн айтып атабыз да. Конечно, бизден кетсе кечирип койгула. Мен мисалы айтып атасыңар, азыр мода, биз ушу мода менен дүйнөгө Кыргызстан тааныталы депчи. Мен деле специм ошол да, мен деле модельер болуп чыгам иншалла. Бирок мен деле ушул кийимим мен деле эртең башка нерселерди, балким хиджаптарды тигип мен деле чыксам болот да, не только мынтип ачык кийинип алып чыгыш эмес. Хиджапты менен ар бир адамдын эмеси бар, фантазиясы бар, ар бир ою бар. Может, сен хиджап менен чыгасың, а биз башка кийимдер менен чыгабыз. Силерге эч каршылык жок. Биз просто силерге күйгөнүбүз үчүн айтып атабыз да. Айтып кетип атпайбы, мисалы ачык кийим, мисалы азыр на бедрах шымдарды мисалы кимдер чыгарган? Кытайлар, урук тукум аялдар, алар көп болуп кеткендер, аялдардын төрөтүн азайтыш үчүн, төрөтүн токтотуш үчүн ошондой кыска ачык кийимдер чыгарышканда, бул биринчиден. Биз жок, силер бул ачык чындык, ачуу чындыкта, ачуу чындык болгон үчүн чалып атасыңар да. Бул нерсе кыска кийингендик менен аялдын ден соолугуна зыян келген үчүн биз силерге күйгөнүбүз үчүн айтып атабыз да. Рахмат. Ушундай экен, урматтуу достор, убакыт деген ушундай бизди күтпөйт экен. Жыйынтыкта айтмак үчүн балдарга окугула. Мугалимдердин эжекелерин депутаттар айтмакмын, көтөргөндө Кыргызстан өнүгөт, башка мамлекеттерден күчтүү болобуз. Рахмат. Урматтуу агай, мынакей, биздин убактыбыз бүтүп калды, ошондуктан бүгүнкү темабыз жаштар жана келечек. Ушул жаштарга акыркы сөзүңүз кандай, жыйынтыктоо кандай насихатыңыз бар? Мен жанагы кыздарга айтам, бүгүн азыр силер кыска кийип жүргөн кыздар эртең ыйлайсыңар. Эртең чоң проблемалар күтөт силерди. Ошо жанагы денеңерге суук тийип, анан төрөй албай ыйлайсыңар. Биз жана мына бу жерден бир кыз айтты, аталык осуятыбыз, насыятыбыз. Себеби дегенде айыгыш кыйын анан. Жаш кезиңерде суук тийгизсеңер денеңерге, кийин айыгыш өтө кыйын бул. Оңой иш эмес.
көп билебиз ушундайларды. Кийин төрөй албай, үй биле кура албай калып атат. Ошон үчүн айтып атабыз, узун кийгиле. Анан мына ягуарды сүйгөн жигиттерге, кыздарды алдаган жигиттерге насыят, биздин насыйхатыбыз эртең өзүңөр ошондой кыздар үйлөнүп каласыңар. Өзүңөр эртең баласы калып каласыңар, уругу жок калып каласыңар. Анан ошон үчүн жакшылап окугула, илимди жакшылап алгыла демек, жакшы жүргүлө. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн сиздерге ушул Исхак Разаков атына Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жаштары жаштардын келечеги жөнүндө сүйлөп беришти. Ар бир жаштын ою баалуу. Демек, жаштардын оюнан дагы биздин чоңдор, жогорку муундагылар сабак алды деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Тизгиндеп карма жоргоңду, суруп чык сөздү ойдогу. Кубаныч болор сен үчүн келечек талкуу болгону. Жүрөгүң соксуң элим деп, жүрөгүң соксуң жерим деп. Жашоосу журттун оңолор, жалынса күндө Кудай деп. Урматтуу жаштар, мынакей биздин азыркы жаштарыбыз айтты, бир топ сунуштарын, пикирлерин айтышты. Ушул сөздөр иш жүзүндө Кудай буйрса ашат деген ойдо. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору кийинки ишембиге чейин коштошот. Саламатта калыңыздар. Ay ay